Супер ТВ телеканалына ырчы Кудайберди Айтбосуновдун бир тууган эжеси Салтанат Айтбосунова кайрылып, акыйкаттык издерин билдирди. 6 августка караган түнү Ысык көлдүн Чоң Сарой айылында 22 жаштагы сиңдиси Нуриза Акылбекованы Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Кырсыктан анын буттары, колдору, жамбаш сөөктөрү акыреги сынып, баш мээсинен оор жаракат алып, 4 күн комада жатып, 10 августта каза болду. Маркумдун жакындарынын айтуусунда коюп кеткен айдоочу мас абалда болгон жана аны сот камакка албай, үй камагына чыгарып койгон. Учурда алар соттун чечимине нааразы болуп, иштин акыйкат каралышын суранышууда. 5 августтан 6 августка караган түнү Чоң Сарой айылынан Акылбекова Нуриза сиңдим жолдон өтүп баратканда катуу ылдамдыкта келаткан Toyota Camry үлгүсүндөгү машина сиңдимди сүзүп кетти да. Сүзүп кетип ал 30 метр алыстыкка барып кулап, анан тормоз бергенден кийин машина 23-24 метрде токтоптур. Ушу населенный пунктта андай катуу айдап керек эмес дейт элем да. Ушу азыркы күндө көптөгөн жаракаттар да алып, абалы өтө катуу, өтө оор болуп атты. 5 сутка комада жатты. 2 колу сынды, 2 буту, акыреги, жамбаш сөөгү, башы шишип кеткен, открытый мозговая травма болуп. Биз ошол сиңдибизге ичибиз ачышып жүргөн кезде бул сүзүп кеткен кишинин бир туугандары, атасы жалган маалымат менен сотко кайрылышып, биз жакшы мамиледе болуп алдык, жардам берип атабыз, кыз палатага чыкты деп келип сурабай, булар сот үй камагына чыгарып койду. Үй камагына кантип чыгарат дейм да. Чолпон ата Саройдо болуп аткан окуя, ал Каракулжа айылынын тургуну экен. Саройдо болгон кырсыкка ал кишини үй камагына Каракулжага чыгарып атат да. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Биякта акыйкаттык жок болуп атат. Менин сиңдим кече 5 сутка дегенде ичинде каза болду. Теги киши достор менен Чолпон ата пляжда жүрөт дешет да. Бул жакшы эмес го, акыйкаттык кайда? Ушинтип эле өлтүрүп коюп, ушинтип мас болуп ичип айдап чыгара берсек болобу? Кыргыз элим, биздин улуу урматтуу ажообуз, мен сиздерден жардам сурайм. Азыр мамасынын акыбалы оор, көзү да көрбөй калды. Ыйлай берипчи, суранам силерден. Ушунчалыкчы. Ушу кыздын өлүмү ушундай болуп калабы? Тиги киши боштондукта жүрөбү? Акыйкаттык кайда? Ушуну карап, ушуну көзөмөлдөп коюңуздарчы. Бул окуя боюнча Чолпон ата шаардык ооруканасына байланышып, төмөнкүчө жооп ала алдык. Так, пациентка Акылбекова Нуриза Акылбековна, 2001 года рождения, проживающая по адресу город Бишкек, село Гокжар, поступила в отделение реанимации 6 августа в 12:35 ночи. Значит, при поступлении состояние крайне тяжелое. Был выставлен ей диагноз политравма, открытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга, кома 3 степени, травматический шок 3 степени, геморрагический шок 3 степени, постгеморрагическая анемия. Значит, в этот же день, это получается 6 августа, ночью, в 2 часа ночи, она взята на операцию по поводу ушивания мочевого пузыря. На следующий день, значит, были приглашены нейрохирурги из города Бишкек, которые, значит, взяли ее на операцию это 7 августа в 17:30 по поводу
компрессивной трепанации черепа справа с удалением обширной субдуральной гематомы. Лечение проводилось в соответствии с тяжестью состояния. Значит, были консультированы хирургами, травматологами, нейрохирургами. И 8 числа, несмотря на все проводимые мероприятия, значит, 8-22-15 констатирована биологическая смерть пациентки. Биздин чыгармачыл жыгамат аталган кырсык боюнча Ысык Көл облустук сотунун маалымат кызматына кайрылып, төмөнкүчө жооп ала алдык. Ысык Көл райондук сотунун 2023-жылдын 10 августунда токтому менен Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн төргө кызматынын улук төргөчүсүнүн Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 4-бөлүмү менен айыпталган жаранга карата бөгөт кою чарасын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучунун бөгөт кою чарасы катары белгиленген үй камак түрү өзгөрүлгөн. Айыпталуучунун бөгөт кою чарасы катары 2 айлык мөөнөткө, тактап айтканда 2023-жылдын 6 октябрына чейин камак түрүнө өзгөрүлүп, камакка алынды. Биз буга чейин белгилегенбиз да, Нуризаны уруп кеткен фактысы боюнча ДТП кылган бала ошол кезде мас абалда болчу. Сот тарабынан ошого карабай, Каракылжа тургунунун экенине карабай, үй камагына чыгарган. Качан гана биз ушуга чейин массалык маалымат каражаттар аркылуу президентибизге кайрылып, эл журтума кайрылгандан кийин сот кайрадан тергөөчүлөр тарабынан оор кылмышын угузуп, кайра эле ошол сот камакка алды. Эми бул соттун аракетине юридикалык же болбосо моралдык жактан баа берилишин эсептейбиз. Муну менен калтырып койбойбуз. Сот тарабынан мыйзамды бузуу фактысы болуп атпайбы? Мындан аркы кадамыбыз ДТП кылган баланы соттун аракетине баа берүүнү сурайбыз. Ошол менен иш аракеттерди алып барып дагы көп кайрылчу жактарга кайрылабыз. Андай мыйзамсыз иштерге барган соттор сот адилеттүүлүгүн ишке ашыра албайт. Сотту кетиребиз. Ишинен айрылтмайынча аягына чейин турабыз биз. Супер ТВ телеканалы окуянын мындан аркы өнүгүшү боюнча кабардар кылып турат.